Iodium kelp. Ламинарийдин түрлөрүнүн ичинен күрөң балырлар йодтун эң бай булагы болуп эсептелет. Мына ушул иодиум келп продуктусунун негизин түздү. Йодтун жетишсиздиги организм үчүн эң коркунучтуу абалдардын бири. Йодко болгон муктаждык бир гана калкан безинде эмес, башка дагы органдарда бар. Иодиум келп зат алмашууну нормалдаштырып жана өнөкөт ооруларды чакырган организмдеги йодтун жетишсиздигин толтурууга жөндөмдүү. Иодиум келп продуктусунда көп сандагы микро жана макро элементтер, альгинаттар, фукоидандар, ламинариндер жана йод биологиялык активдүү түрдө камтылган. Заманбап изилдөөлөр көрсөткөндөй, йод мээдеги бузулуулардын өнүгүп кетишин алдын алат, өзгөчө кош бойлуу учурдагы түйүлдүктүн өсүү мезгилинде. Йод симптомдору суукту көтөрө албастык, унутчаактык, шишигендик, кургак тери, депрессия, энергиянын ылдыйлашы болгон гипотериоздун өнүгүшүн профилактикалап алдын алат. Йод фиброзно-кистоздук мастопатиянын симптомдорун эффективдүү алып таштайт. Ошондой эле жаңы изилдөөлөр йодтун жетишсиздиги жаш аялдардын эмчек безинде рак ооруларынын пайда болуусунун көбөйүшүнүн бирден бир негизги себептери экендигин тастыктады. Ага кошумча йодтук кошулмалар йод жетишпеген балдардын когнитивдик функцияларын жакшырткандыгы да далилдеген. Иодиум келп организмдин баардык органдарына жана клеткаларына оң таасир берет. Ал төмөндөгүдөй акыбалдарга эффективдүү. Организмдин йод жетишпегендигин профилактикалоо, гипотериоз, акыл эс жана физикалык абалды жакшыртуу, фиброзно-кистозный мастопатия, жүрөк кан тамыр оорулары, зат алмашуунун бузулуусу, кант диабети, онкологиялык оорулардын негизги дарылоосуна кошумча катары колдонулат. Ошондой эле балдарга, кош бойлууларга жана бала эмизгендерге дагы кеңири сунушталат.